саламатсызбы, керемет. Мисалы, бүгін уже қанша 57 талап керек. Biz hazır varız, hareket gruppada birden kişiden kalmaktan ошон үчүн азыр свод бололек. Свод бололек, президент болум деген талапкер кандай документтерди толтуруш керек? Президентке талапкерлер үчүн биз ар дайым топтолуу менен формаларын бекиткенбиз. Ал жерде жаран өзүн көрсөтүү боюнча формасы бар. Биринчи арызды жазат, Биринчи арызды жазат. Эгерде шайланып калсам, Кыргыз Республикасынын президенти аны түшүнүктүү. Мисалы бүгүн мен президент талапкер болум деп атам. Кайсы документтерди мен бериш керек? Siz ошондо форма 1 арызды тапшырасыз. Анан кийин форма 4-тү тапшырасыз. Ал деген башка мамлекеттин жарандыгы жоктугу жөнүндө маалыматтар. 5-чи форма жеке маалыматтарды берүүгө жана иштетүүгө жеке маалыматтар субъектисин макулдугун. Анан 7-чи форма ал деген өзүңүздүн маалыматтарды анкета сыяктуу көрсөтүп жазып бересиз. Анан сиздин паспортуңуздун көчүрмөсү керек. Анан өзүңүздү жаныңызда паспорттун оригиналы керек. Ошондой эле Кыргыз тесттен B2 JC1 деген деңгээлиндеги сертификат керек. Ошондо мен бияка копия паспорт менен келип, же паспортты да алыш керек оригиналдарды сизге көрсөтүп, көчүрмөнү берип, анан бияктан эле 4 форманы толтурсам болот, Өзүңүз толтурсаңыз болот, же сайттан ушуларды распечатка жүктөп алып, өзүңүз бияка уже готовый формаларды алып келип тапшырсаңыз. Демек биз ага азыр только сертификат керек, и паспорттун көчүрмөсү керек. И все. Башка документтерди бияктан эле алып келет. Bizde формалар бар, сизде жок болсо сизге беребиз, сиз өзүңүз толтурасыз, биз толтура албай сизге дагы жардам беребиз. Бирок көбүнчө талапкер боло албайт, себеби анан дагы колду топтош керек. Ооба, колду топтош керек, 30 миңден аз эмес, 60 миңден көп эмес. И көрүнүп төлөш керек. И көрүнүп 1 миллион сом. 1 миллион сом. Менимче 57ден азыр дагы көп эле тапшыра албайт, оорураак. Оорураак болот го, бирок көрөбүз. Жарандардын колдоочуларына. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Сизде жумуштар көп, мен убакыт алдым. Чоң рахмат сизге.